Akılbek Japarov Kavuşu Akjar Aylı'nın elinin atından kayırlayın dedim de. Aylanayın Akılbek. Sokuluktum mal pazarın bari vay жақсы demek kıldın. Kattır oldum. Bazıkın tertipke düşürdün. Саламатсыздар урматтуу мекендештер, биз азыр Акжар конушунда ошол жашоочулар менен биз жолугушуп отурабыз. Бул жерде өздөрүнүн жашоочулардын көйгөйлөрү бар экен. Кандай көйгөйлөр бар, өзүңүздөр ушул боюнча айтып берсеңиздер, Эжеке. Жөнүңүздү айтсаңыз, таанышсаңыз. Саламатсыздар эл журт. Мен Акжар конушунда Орунбаева Гүлсунай 2006-жылдан бери жашаймын. Бул жерде Акжар эли азыр 15.000 киши, 3.000 түтүн, 3.000ден да ашып кетти. Биздин биринчи көйгөйүбүз жол маселеси болуп атат. Мына бир 5 километр айылдын ичи 5-6 километр. Ошо жолду оңдоп, эл катары биз дагы ошол жашагыбыз келет. Анын үстүнө бизде азыр биз Акжар айылы баланса Кыргызстандын балансында жок экенбиз. Бизди кымбаттуу Садыр Нуркожоевич, биз сизге кайрылуубуздун 15.000 кишинин атынан бизди баланска киргизсеңиз Акжар айылыны. Биз баланса жок боздук да экенбиз. Мына Аламудун акимияты Ленский айыл өкмөтү эмне үчүн бизди баланска киргизбей койгонун себебине ошолорду жазага тартып ким киргизбей койгон. Бизди азыр баланска киргизүүңүз биринчи орунда. Биз ошону элдин атынан суранып кетебиз. Бизге документ чыкпай жатат. Кызмат адамдарынан 1,5 келдиби азыр? Чакырдыңызбы беле? Министерстводон, кайсы министерстводон келди? Азыр мына Кыргыз Республикасынын жол жана коммуникация транспортунун министринин жардамчысы Идрисова келди. Жок, министрдин жардамчысы. Азыр бияка. Сиз министрликтен келдиңиз? Мен региональный отделден. Сыдык Асанмын. Бир 7-8 жыл мурун региональный отдел эмес Пулат болчу, ошондо келип, өңгөйлөп аягына чейин чыгып, кыдырып, көрүп, анан ушуну капремонтка эмеге капложение киргизгенге укугубуз болот деп эме кылганда өзүңөрдүн айыл өкмөтүңөр айткан ошондо ушуну азыр документация эме берип эмечи трансформация боло элек болгон үчүн ошондо вопрос токтоп калган. Эгер трансформация вопрос чечилип калса, анда биз эмеге капложение киргизип туруп оңдоп бергенге анда акчасын төлөп берсе кылып беребиз. Аты жөнүңүз ким эле? Сыдык Асан. Асанова, анда былтыр качан келдик дедиңиз? Быйыл 7-8 жыл мурун келгенбиз. 7-8. Келип аягына чейин барып, айыл өкмөтүнө барып жолугуп, мындай түз маанеде бүт бар маселенин баарын чечип түшүндүрүп кеткенбиз. Ала деле бизге түшүндүрүп берди, кандай болуп аткан эме бар. Ошо 7-8 жылдан бери келип кабар албадыңыздар да? Эми бул бизге карабаса, биз каяктан карайбыз? Бизге баланста эмес. Сиздердин баланс. Беде мэрия чечет. Мэрия чечет. Мэрия кандай кылып биз билишибиз керек? Мэрия чыгышыңар керек да. Киши жок бул жерде. Мына жерде. Бубайдан айтканда мен жооп берип коеюнчу. Бубайга айтып атпайбы, мэрия чечет депчи. Биз мэрияга бүгүн эле бардык, эртең менен саат 10-да бардык. Мэрияга барсак биз чечпейбиз дейт, биздин балансыбызда жоксуңар дейт. Бизди эч ким чечпейт Акжардычы. Ленинскийге барсаң, Ленинский чечет, баланста жоксуң деп. Эми муну Садыр Нуркожоевич өзү эле чечпесе башка эч ким чече албай атат да. Биз Садыр Нуркожоевичтен суранабыз, өзүңүз келип туруп бир чечип кеттиңиз. Эми Аксакал, өзүңүздүн аты жөнүңүздү айтып кетсеңиз. Микеевич Болот Акжар айылынын жашоочусу. Бул Акжар айылы түптөлгөндөн бери биз футболный топпуз да. Бири Ленскийге карайсыңар, Аламудин районуна дейт. Бири шаарга карайсыңар, Свердлов районуна дейт. Качан шайлоолордо шайлоонун астында кимге добуш керек болсо биз ошол партиянын куралы болуп жүрдүк да. Ой, силер бизге добуш бере бергиле, эртеге силерди мэрияга киргизебиз деп. Азыр чындыгында мына жогоруда айтылгандай Акжар айылы бул Кыргызстандын картасында жок. Бизчи бир орус айтты эле мага. Силер боздукта турасыңар деп. Ооба, канча жылдан бери жашайсыздар бул жерде? Мен 2009-дан бери жашайм. 2009-дан бери. Эми караңыздар, шайлоочулар ва депутаттар келген убакта сиздер эч жерде учетто болбосоңуздар, анан кантип аларды шайлайсыздар? Жок, жанагы неме дополнительный список дегенди мен өткөрүп атпадыбы? Ой, неме мен ташыптым эле. Олду бул жерге жүрбөгөн автобустарда жүрүп, ой, укмушан болчу андачы. Каучканын ичинде. Анан Канча деген бизди пайдаланып кетти ичине эле, могу чоң. Анан ошентип жүрүп, мына акыры биз бир катуу жол тосуп неме кылганыбызда, ошондо анан бийликтен көңүл буруп, али бала ыйлабаса эне семчек салбайт дегенде биз ыйладык. Алар анан келип светти оңдоп берди, светти киргизип берди, сууну киргизип берди.
Ana yolga da akça bölüp bergen. Yolga da bölüngen akça yok. Ana kim ne kıldı? Ana hukuk korgarganlar tağılar. Oşal boydan bizim yoldu mondağlar. Ar nemede sezonda 200 sondan 300 sondan akça çoğaltırız. Her biri. Akça çoğaltığından töktürüz. Buna bıyıl güzel töktürdük kadar. Akça kaçtısı yok. Olaydı töküp basalmaya kaldık mevcutluğu. 200 somdan akça çoğaltıp. Ошол жердечи сиздер өзүңүздөр ошол жерде воздухта болсоңуздар да жашабасаңыздар дагы 1,5 мындай старший шайланган өзүңүздөр шайлаган адам барбы активист? Мындай. Özünüz hazır. Özün çaylagan adamlar var. Hazır oğlum. Bana met veren özünüz çaylagan neme bar bolçu. Anan alardı. Özün çaylagan. Ciğerdi neme kıldın sattın dep barbalar dep. Alarga iş kozgalıp. Ana bizi rasparmıyoruz etti. Manda çektiler. Siler dedi. Hoşça neme keserdi. Ayda hakimiyetten geldi dağı. Leski ayda hükümetine karışsınlar dedi. Hazır bizim ülkelerimiz hükümetleri bardığımız Leski ayda hükümetindeyiz. Al Leski ayda hükümetine bu yerden ortası gidete 10 kilometre. 10 kilometreye barış için biz o yerden bir taksi çaldaşımız gerek. Spravka algısıdan taksi gütüp duruş gerek. Kayra spravkanı alıp taksinden gelişimiz gerek. Gereken barajda kesin de gerek olmasa al yerge barıp bile gerek yok. Bu yerде kança kişi yaşayt? 2,5 3 bin de tütün yaşayt. Daha ne veremez. Tütün ha? O tütün. Bırak registrasiyası yok. Hiç yerde yok. Hiç yerde katlangan emez. Buna Sadır Nurkocaoviç neme çıkardı. Her bir uyda 5 tane kişi olsa da 5'te bolganda em esepteyiriz. 15 bin de adam yaşayt. Batken'e baylanıştı. Bu yakta degen 80% negizi Batken Leyrek'te bu yakta, Akjar'da. Oşoğa baylanıştı bayağı Batken nemesi baştalganda büt göçüp gelgen. Tuğanların üyünde biri übülönün içinde 10'dan 15'ten kişi yaşaydı. Anın arasında okuçular 5-6'dan okuçu çıkkanda oylup görürüz. Kança 4.000'den aşık okuçu. Sadır Nurkocaoviç aytdı. Nemeni bitirgile dedi. Hakimin. Bardı nemelerge, hakimlerge, başkalarga buyursun berdi. Ayda hükümetlerge. Sadır Nurkocaoviç'in buyruğu Akşam'a gelende gitmeye kaldı. Bizde hiç kim karamaydı. Söyle o ayda neme hakimiyetten geldi, meriyadan söyle oraya hakim geldi. Sizler dedi akça çoğup kıla, anam dekmet kılavuza da ara topadan çıkıp an kalıp gitti. Anam neme kıldı, bütün oğlar dekmete taktap geldi dedi, taktap aparıp verdik. Aparıp verdik buna bugün 16 yanvar hiç nerseden kavar yok. Ağası yok, bığısı yok. Dokumentleri kaçan taşırdınızlar akırkı jolu? O 3 aydan aşık verdi ha, 3 aydan aşık verdi. 3 aydan açtı, 4 aydan. Çaşlar söylesin. Sonda var. Çaşlar hayır. Erge kurttan neye bizi kurttan. Ermat Vadaхан. Biz ушул Акжар кошунда жашайбыз. Бизде кысасында айтканда эч нерсебиз жок да. Мектеп жок. Мисалы мектеп ФАП деген нерсе жок. Жолубуз асфальт эмес. Документ деген жок. Өзүбүз Кыргызстанга карайбызбы? Садик деген нерсе жок бизде. Satılıp ketken. Sadır Nurkocaoviç bizdi uğatkan bolsa biz sizin eliniz bulabız. Bizge köңүл burup koyuңuz. Mınal yerde 100% Kırgız eli yaşayt. Mına bardığız sizdi karap turabız. Köңүл burup koyuңuzçu bizge. Köңүл burup koyuңuz. Hiç nersemiz yok. Hiç nersemiz yok. 20.000 halkı var, Akjar var. 20.000 halkı var. 20.000 çukul halkı var. 15.000'den aşık. Baldarımız tentip ar yerde okuyup şahırda, koşna ayıllarda bizden 5 есе, 6 есе kişine bolğan жаңы жаралганга 2-3 yıl bolğan ayılдар kızıl kitap alıp atat. Alar bizde kızıl kitap degen hiç nese yok. Çın aytıp koyayım buna canımızda Adilet dağ başka ayılдар var. Ming kocalık eli var. 1000 eli var.
кызыл китеп алып атабыз дейт. Бизде 20 миңге чукул. Бизди угуп коюңуздарчы, айланып кетейин. Биз эмес, бардык эле маршруткалар асайып ушу маршруткалар жок болот да. Анан эми мамлекет телесе деле биз деле элбиз да, мамлекет телесе деле эми биз деле эл үчүн иштейбиз. Менин атым Нурбек, 286 бригадир болом да. Анан ошо маршрутканын асайып кеткенинин себебин айтып атам. Ибраимова Гульсада Идрисовна эми транспорт министрлигинде жол транспорт көзөмөл башкарманын башчысымын да. Анан бул маселе баягы жолдун боюндагы объекттер дегенден биз келгенбиз. Чында бул биринчи жолду башташ үчүн бияк мыйзамдаш керек да. Быйыл жанагы эме чыкпады эле амнистия боюнча да. Ошол боюнча бул жер трансформация болгондон кийин анан ошол конуш бекигенден кийин өкмөттүн токтому менен булар документтерин алгандан жанагы укугуңарды күбөлөндүрүш керек да. Правоустанавливающий, удостоверяющий документтер жок да бул жерде эчкимдики туурабы? Жок, документ жок. Ошо правоустанавливающий, удостоверяющий документтерди алып кадастрадан бекип, генплан баары бекигенден кийин анан жолдор бекит. Бул жолдор өзү конуш ичиндегилер мэрия караш керек да. Управление эметип дурбуз да. Мэриянын көзөмөлүндө болуш керек. Биз болсо Минтранс биз жол муногу чоң жолду карайбыз. А бул айыл ичиндеги шаарга карап Минтранска карабайт да. Алдан кетет Ленский. Түшүнүктүү эжеке. Ошондой болсо дагы кичине баягы шагыл-пагыл төгүп дегенде өзүңүздөр мындай жолдорун көрүп атасызбы? Аябай баягы яма, асфальттанбаса дагы хотя мындай жакшы бир трасса куруп берсеңиздер болбойт беле? Şu айтатам, бул жол Министерство транспортага карабайт. Качан сиздерге трансформацияланышып, анан кийин документтер иштелгенден кийин карайсыздар, а? Мыйзамдаштырыш үчүн эмне кылышыбыз керек, кимге кайрылышыбыз керек? Эмне үчүн бизди мыйзамдаштырып атат? Азыр жанагы закон об амнистии чыкты го. Ошол негизинде бул жака ошол амнистияга эч ким жергиликтүү бийлик иштебей атат да. Эми аны биринчи орунда биздин өзүңөрдүн айыл өкмөт Жок да. Силердин айыл өкмөттөр жок. Айыл болсо өкмөт жок. Эми ал Минтранстын маселеси эмес да, аны мен биле албайт экенмин. Аны кабинге жазыңыздар. Кабинетке жазыңыздар. Эч ким карабайт деп Минтранста Эми бул жерде мыйзамдаштырылсын, анан кийин кайсы жака кошот, мэрияга кошобу, же айыл өкмөткө кошобу, анан чечилет да. Сиздерден башка да келди өкмөттөн кызматкерлерден. Бизде Минтранстан келди, ДУдан келди, РОдан келди. Сиздерде ошо баягы жол боюнча эмес да, бул жердеги жолдор биздин маселе эмес, бизге карабайт. Акылбек Жапаров ошо Акжар айылынын элинин атынан кайрылайын дедим да. Айланайын Акылбек. Сокулуктун мал базарынын баары аябай жакшы неме кылдың, контролдоп баардыгын тартипке түшүрдүң. Эми ошо мал базар эмес, могу жакта адамдар жашаган Акжарга келип дагы бер. Ошол контролун көрсөтүп, элдин жашоосуна дагы шарт түзүп берчи. Садыр Нуркожоевич жана Камчыбек Кыдыршаевич экөөңөрдөн эле биз үмүт кылып атабыз. Биздин айылды карап, көңүл буруп, мыйзамдаштырып беришиңерге эметебиз, өтүнөбүз. Балдарыңыздар кайерге барып окуйт? Мына келечекке барып окуйт, шаарга барып окуйт. Бу жерде мектеп жок. Ошого транспортто уюштурулуп берилген эмес. Жок. Эки гана маршрутка каттайт. Бир кызык жери болуп атат да. Ошончо 20 миң адам жашайт экенсиздер. Анан кийин мындай ошо 20 миң адамдын башчысын шайлаган эместерби? Жокпу ошо? Эми башчыларыбыз тигинтип мафия болуп кетсе анан эмне кылайлы? Бир мектеп барбайт. Кел. Барбайт. Бир мектеп бар, 6-7 мектеп бар. Ар кыл мектепке барат, туура айтат. 1, келечек 2, Дордой 3, Гоюн 4, Маевка. Шаарда 5-6 мектепке бар. 5-6 мектеп бар. Еще батса, батпаса неде сумкасы айрылган. Койго документ болот го. Кой эмес, биз адамбыз го. Адамбыз да документ. Кой бияқта калсын. Сиздер бул жерде видео салып алгансыздар. Трансформация боло элек. Учетуңуздар жок. Же Ленский айыл өкмөтүнө кошула албайсыздар, же болбосо Шымкент шаарынын Севердилев районуна кошула албайсыздар. Ошондой да? Эки ортодо турасыздар. Эки ортодо. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиевич, Акылбек Жапарович,
сиздерге биздин арыз муңубуз жетет деп ойлойбуз. Ушул жерде турган Акчар элинин атынан мен сурангым келет. Бул жердеги конуштун документтери сиздер берген указаниялар эч кандай иштелген жок, аткарылган жок. Биз жанагы столбанын башында илинип турган лампочкадай илинип турабыз. Эч жерде учетубуз, отчетубуз жок. Ошон үчүн бизди жол транспорту дагы карагысы келбейт. Мыйзамдаштыргандан кийин анан жардам беришибиз мүмкүн деп жатышат. Ошон үчүн бизге жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Өзүңүздөр келип, ушул өз көзүңүздөр менен келип көрүп кетсеңиздер, элдин атынан сураныч ушул. Бизде ФАПка дагы места жок, школго да места жок, садикке да места жок. Биздин элдин баары кандай гана азап тозоктор менен жашап келатышат. Колунда бары бар, колунда жогу жок бар. Бул жерде маршруттардын 2 маршрут кирет, 286-130. Булардын бирөөсү бири 5-6 машина кирсе кирет, кирбесе жок. 130 маршрутка кирет, бирок ага балдарыбыз бакпайт, сумкаларын айрышат, эшикте үшүп тоңуп, бул жерде жөө жалаңдап жүрүшөт. Такси менен кээ бирөөлөр колунда барлар мектепке алып барып келип атат. Ушул жерде элдин кандай азап тосогу болуп атканын бир өз көзүңүздөр менен келип көрүп кетиңиздер. Биз дагы жашагыбыз келет, эл катары цивилизацияда. Жолубуз оңолсо дейбиз. Бул жерге элге киргизген газды бизге да киргизип берсеңиздер, бизге дагы канализация киргизип берсеңиздер деген үмүттөбүз. Ушунун баардык көйгөйүбүздү келип көрүп кетиңиздер. Эми рахмат эжеке, аты жөнүңүздү ким дедиңиз? Атым Үсенова Турумкан. Үсенова Турумкан эжеке. Турумкан эжеке, ушул жерде мына сиз эми өзүңүз карасаңыз 1,5 мың мындай бир уюшуп, келгиле бирөөзү старший кылып шайлайлы, анан өзүбүздүн көйгөйлөрүбүздү ушул жеткирип берсин деген эч ким деле жок экен да? Жок, бар активисттер бар. 5-6 аялбыз, ошолор барабыз, министерствого барабыз, башка жака барабыз. Биз таанылып бүттүк, бизди робот алып кетет, камайт, кайра чыгарат. Ушундай болуп атат, ооба? Эмнеге алып кетет, эмнеге камайт? Бизди ошентип активист болбогула, митингге чыкпагыла деп. Биздин урматтуу бийлик өкүлдөрү биздин президентибиздин жарлыгы чыккан ушул жердеги баягы неме боюнча ошол баягы Бишкек шаарындагы үй салып алган жарандарыбыздын жерлерин трансформациялаштырып берип, документтештирүү боюнча жарлыгы чыккан. Ал былтыр жарыяланган болчу, амнистия 2 жылга белгиленген. Анда 1 жыл калды, 1 жылдын ичинде бардыгы документтештирип бүтүш керек болчу. Бирок азыр документтештирип бүтө элек экен, даже сиздерди уга турган, же болбосо сиздердин үнүңүздөрдү жеткире турган эч ким жок болуп атат да. Ошондуктан менден сиздерден бир сураныч, 1,5 старший кылып шайлаңыздар дагы, өкмөткө барыңыздар. Кайсы жагына кайрыласыздар, мүмкүн биздин өкмөтүбүздүн башчысы Акылбек Үсеновичке кайрыласыздарбы, же болбосо Аламидин районунун Ленинский айыл өкмөтүнө кошулабыз десеңиздер, анда Аламидин акимиятына барып кайрылышыңыздар керек. Ушул жагынан бир документтештирилип калса, анан мен деле ойлойм, сиздердин эми 20 миң жашаган Акжар конушунун жашоочуларынын бала чакасы, окуучулары деле ушул жерге адам катары баягы, как бизде баягы ушундай заманда немелер жана автобустар уюштурулуп, ошол окуучулар эгерде мектеби жок болсо, башка мектептерге барып окуп, анан керек болсо ушул жерге дагы биздин өкмөт ушул жерде документ иштелгенден кийин ошол мектепти да салып бериш керек, жана ФАПты да салып бериш керек, ошондой эле детсадты да салып бериш керек, баардык шарттар болуш керек да. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, ушул жагын бир көңүл бөлүп коюңуздар. Анан азыр биздин дагы ушул жердин жашоочулары сүйлөйүн деген сөз бар. Өзүңүздүн аты жөнүңүздү айтсаңыз? Мен жашоочу эмесмин. Мен Ленинский айыл өкмөтүнүн представителимин. Жер адиси болом. Ленинский айыл өкмөтүнүн жер адиси болом. Анда абдан жакшы, рас келип. Жаркынбаев Аскербек Токтомушевич.
бир кырсык болуп главабыз келе албай калды. Ошон үчүн мен келдим бүгүн. Иш болсо бул оформление боюнча өкмөт сизди жиберди бияка. Ооба. Жакшы болуп турат. Абдан сонун болду. Айтып бериңизчи, эмне булардын көйгөйлүү маселелери ошо. Амнистия боюнча айтып берейин. Амнистия мына былтыр башталганда жайынан эмес. Буяктан булардын бир айыл өкмөт деген бар экен. Кандай көп чатак болот, бирок квартальный бар экен эжелер 7-8. Баарын айтылып, биз айттык группаларга таштагыла. Амнистия башталды, уже элдер билген, телевидение айтылып атат. Көп эле адамдар келди, где-то 1,5 ашык акиматтан прием кылышкан бүт район боюнча. Азыркы моментте ал заявлениянын баары алынды. Как положено, светке төлөнгөн квитанцияларды, паспортларды, кошулардын распискалары да мусорго төлөнгөн баарын эметирип, папочка ачылды, Акжардыкыбыз. Азыр где-то бир 30% элдер калды. Биз уже мына 1-2 айдан бери бул квартальный тияка бияка чалып группаларды тутабыз. Калып калган элдер кегиле, көбүсү да пример жашабайт, квартиранын кризиси болот, ошон үчүн ошого карата келбей атат да. Ошонун баары список бүтсө, биз деген уже выписка кылабыз. Бир ай илинип турат. Бияка элебиз, айыл өкмөт келебиз, элдер келип көрсүн, барбы списка жокунду. Ошондон кийин газетке чыгат. Газетке чыгып как положено. Азыркы моментте газетке эмне деп чыгат? Жанагы списоктор, газет менен элдер көрсүн. Мына списокто мен жокмун деп калса келип уже уточнение этет. Чыкканына уже бир ай өттү. Биз алып бүт баарына таркатканбыз WhatsApp менен. Баары билет список. Мен парадын айтып берип атам. Азыркы моментте проектный институтка биз заявка бергенбиз айыл өкмөтү. Балдарга генплан жасап атат. Азыр процесс кетип атат. Архитекторга келип красный линияларды, охрана зоналарын баарын, газ өткөн мына высоковольтларды метирип генплан бүткөндөн кийин каждый үйлөргө список түшкөндөргө уведомление берилет. Каждый үйдөн. Ушул уведомление менен архитектурага барып, аны архитекторлор уже эметип баштайт. Оформлениени башташат. Кайсы эми ушул суроону айтсаңыз, качан башталат? Азыр да бир жолу баарыңарга айтып коеюн, силерге жардамдан болсун. Көбүсү элдер калган. Документ тапшырыл элек. Ошолор тапшырсын. Калган. Айка, биз суроо биракла. Жок. Хорошо. 80%. Мындай. Мен оюм боюнча документтерди канча балаңыздар, канча кичинекей ымыркайлардан бери бардыгы документтерди тапшырыш керек да. Анан булар ошону учет кылып Жок, мындай да. Мына комиссия деген чоң комиссия бар, районнучу. Чоң районный комиссия бар. Ошо комиссиядан айтылган, мына бугун баарын чогултула. Андан кийин газетке чыгарабыз, объявление кылабыз, ошо менен баштайбыз дегенде. Буларды ушинтип айта берет. Баланста жокпуз биз, такыр Кыргызстандын составында жокпуз. Ленинский айыл өкмөтү мурдагы башчысы Бекова бизди киргизбей койгон. Ошону айтып атат. Баланс качан киргизбей койгон. Баланска киргизбей койгон. Бул прекрасно билет. Прекрасно билет. Мен жумушка былтыр келдим. Бекова киргизбей койгон. Алдап атат. Элди ушинтип алдап атат. Булар эмне үчүн баланска киргизбей жатасыңар? Бир эле суроо. Ошого жооп берчи. Ошого жооп бериңизчи. Баланс киргизем мен билбейм. Мен информация не болот деп. Бирок бүт справкалардын баарын айыл өкмөт алып атат. Аны жөн эле бар, аз бар билмесе, бир суроого жооп берсинчи. Баланска эмнеге киргизбей жатасыңар? Мен айта албайм да. Ушул суроого ким жооп берет анда? Ким жооп берет? Ким айтат? Ким айтат айтсаңыз, аскер. Ким жооп берет? Жооп берген киши жок болуп атпайбы бу жерде? Айыл өкмөтү жооп берет. Ленинский айыл өкмөтү. Негиздеген бул карта боюнча земли города Бишкек. Земли, шаар карашлексе, бизге карабайт. Земли города биздин мына өйдөрөк жактан полялар башталат. Ошо поле застроенный полна, өйдө жагына биздики контурлар ошол жактан эметилди, элдер застроились. Ошон үчүн бул амнистия карата айыл өкмөткө заказ берди. Силер трансформацияны бүтүрүү керек эле, потому что часть земли өйдө жагы действительно ленинскийдин полелери болчу. Менин атым Камалов Темирлан Курманбекович.
Мен ошо Бишкек шаарынын мэриясынын транспорт жана жол транспорт инфраструктурун өнүктүрүү департаментинин коомдук транспорт инспекциялоо бөлүмүнүн башчысы болуп эсептелем. Бүгүнкү күндө бул жерде Ак Жар конушунун элдери коомдук транспорт боюнча кайрылган күн. Бизде азыркы учурда сиз билесиздер, Ак Жар конушуна бизде 286 маршруттук каттам менен 130 маршруттук каттам Ак Жар конушуна кирет. 130 маршруттук каттам бул транспорт коммуникейшн ЖЖКсына тиешелүү каттам болуп эсептелет. 286 Space Tals'ка. 130 маршруттук каттамдын күнүмдүк пландык чыгышчу 25 каттам болуп эсептелет. Фактически 20-22 болуп чыгышат. Space Tals'тыкы күнүмдүк пландык чыгышы 10, фактически 6-7 чыгышат. Андан кийин да, действительно, чындыгында айтканда бизде Бишкек шаарында конуштарда коомдук транспорт боюнча көйгөйлөр бар. Бул анткени биз чогулуп элдин айтканысы деле туура. Буга биз деле кошулабыз. Суроолоруңуз болсо айта бериңиз. Суроо. Мына жерде ушул 20 000 жашаган ушул Ак Жар конушунун тургундарынын бала чакалары бар экен да. Анан алар мектепте окушат экен, ошол мектепке бара албай, инвалид балдар бар экен, мектепке бара албай, мына жерден канча пересадка менен канча бир школдордо окушат экен. Ушул жактарына мэриядан кичине баягындай транспорт жагын уюштуруп, мындай маршруттарды түзүп берсеңиздер, булар өздөрү деле колунан келген ошол тыйын тупурун беришмек деп эсептейм да. Эгерде сиздер ал жагын колго ала албасаңыздар, мисалы бесплатно обеспечение кыла албасаңыздар. Жок, бесплатно эмес, бул биздин деле от. Жок, бизде мына микроавтобустар ошо бизге шаарга караштуу да, 130 менен 286. Биз чындыгында айтканда Бишкек шаарынын транспорт жана жол транспорт инфраструктурун өнүктүрүү департаменти Бишкек шаарынын коомдук транспорт менен жумушубузду алып барабыз да. Андан кийин Чүй областына караштуу же Чүй территориясына тиешелүү коомдук транспорт боюнча бизде өзүнчө Чүй транспорттук инспекция бар. Ошолор жооп беришет. Биз ошондой болсо дагы Ак Жар конушу шаарга карабаса дагы, азыр жер маселеси чечилек болсо дагы биздин 130 жана 286 каттамдар иштеп жүрүшөт, иштеп атышат. Да, действительно 286 каттамга аябай арыздар көп болуп атат. Да, чындыгында пландык чыгуусу боюнча, пландык чыгуусун сактабай атат, аябай интервал, орто аралык алыс болуп атат, көп болуп атат деп. Андай учурларда да, действительно пландык чыгуулар аз болгон себеби азыркы учурда көрүп атасыздар, коомдук транспортта бизде өзүбүздө проблема да көп болуп атат. Биздин айдоочулардын көпчүлүгү коомдук транспортта рентабельность жок болгонуна байланыштуу за граница чыгып кетип атышат иштегени. Анткени чындыгында өзүңүздөр билесиздер, запчасттар кымбаттады. Андан кийин эле бардык продукта питания кымбаттады. Ошого байланыштуу иштеген невыгодно болуп атат да. Айдоочулар жетишсиз экен да? Айдоочулар жетишсиздик болуп атат. Транспорт жетиштүү эле? Транспорт деген ошо бизде, например, сиздерге мындай түшүндүрүп кетейин. Бишкек шаарында Бишкек троллейбус башкармалыгы бар. Андан кийин автобус башкармалыгы бар. Алардын автобустары, троллейбустар алар биздин баланста. Бул микроавтобустарды мунун жеке адамдар өздөрү иштетет. Биз менен доогур жеке фирмалар өздөрү иштетет. Биз фирмалар менен алар биз менен доогур заключать этип, түшүнүктүү. Эми жанакы ушул мектеп окуучуларын мындай мектептерге жеткирүү боюнча ушуну мэрияга жеткирип, ушул жагын уюштуруп бербейсиздер ушул жергиликтүү? Жок, бизден азыр чындыгында ачык айтып кетет болсок, ушу 286 менен 130дун каттамдын пландык чыгуусун дагы карап көрөлү, эсептейли. Эгерде дагы факт нарушение боло турган болсо, интервал сакталгончо частный фирм-перевозчиктерге биз эскертүүлөрдү берели, пландык чыгууларды сактагыла, элдер кыйналып атат сукта депчи. Мектепке бара албай калып атат, жетишпей калып атат, эжекелер туурабы? Бир суроодан мен суроо берсем болот. Бербесмин. Бир суроо мындай да. Азыр бул жерде балдар кыйналып атат деп атпайбы? Ошого шаар ичинде автобустарды берди уже, туурабы? Берип атасыздар. Ошондой автобустан экини берип койсоңуздар болбойбу Ак Жарга? Мына мектеп окуучуларына да 2 автобус берсеңиздер, мектепти ташып турганга жарайт болчу да. Ушул суроого жооп берип коюңузчу, болобу, болбойбу? Жок, мындай да. Автобустарды болсо, азыр Бишкек шаарына жалпысынан бюджеттен бөлүнгөн акчанын негизинде 1 миллиард сомго 120 автобус келип атат да. Азыр уже сиздер деле телевизордан же интернет маалымат булактардан көрсөңүздөр. Автобустар миллион жолу чыгат. Жок, ал келип атат, ал эмес. Андан башка кичинекей автобуста жүрбөй, анын кереги жок бияка. Батпайт деле итак эле.
кичинекей автобуста жүрбөй, ошондон бери кой экини. Oyun до конца түзүнчү. Айтыңыз. Андан кийин автобустар келип атат. Ошол автобустар келгенден кийин биз азыр Бишкек шаарынын планы боюнча ошол автобустарды шаардын ичинде жүргүзөлү деп атабыз. Шаардын ичинде жүргүзүп, андан кийин микроавтобустарды жылмачевтерге берели деген ойдобуз да. Ошондон кийин жылмачевтерге кете турган болсо, ошондо мүмкүн коомдук транспорт дагы ак жарга көбүрөөк кирип калат. Ошондой маанидечи. Ошону уюштуруп берсеңиздер, мына жерден. Биз 2 ай мурун заявление жазып, окуучуларга бир автобус бөлгүлө деп едик беле. Ошол эмне болду? Комиссияга катышпадык беле бир күн барып. Силердин вопросуңар боюнча комиссияда эме деп чечим кабыл алынган, 286-нын пландык чыгуусун текшерип, андан кийин факт нарушение боло турган болсо эскертүү берип, пландык чыгуусун көбөйтүү боюнча. Биз аны качанга чейин текшерүүсүн, текшерип, текшерип, ошо пландык чыгуусу боюнча эскертүү бергенбиз Фирим Перевозчикке. Бердин бүтө эчтеке жок. Толук жок. Эми ошо берип койдум, кагазда жазып койдум. Эмирлан, мында көрдүңүздөрбү, мына элдин көйгөй аябай немеде, эми сиздер катя ошол жакта маршруттарды тез бат-бат каттатып, булардын адамдардын канааттандыруусун немешиңиз керек да. Булар канааттанбайбы, жатпайбы? Балдары окууга кечигип калып атат. Ал маршруттар кээде жүрөт, кээде жүрбөйт экен. Сиз өзүңүз айтып атасыз, жетишпей атат транспорттчу. Ошону батыраак уюштуруп неметип берсеңиз жакшы болот эле. Качан бул нерсе качан уже ишке ашат деп ойлойсуз? План эмнеси боюнча жанагы толук без опоздания транспортту толук кандуу камсыздоо боюнча. Коомдук камсыздоо боюнча Бишкек шаарына ошо эми Бишкек шаарына жалпысынан элдерди, жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн жалпысынан 1,5 автобус керек да. Ал ошол автобустар баардыгы сатып алынып ишке ашкандан кийин андан кийин коомдук транспорттор. Постепенно 1,5 автобус. Да, 1,5 автобуска чейин керек. 120 автобус жетишсиз экен да барыбыр, э? Барыбыр жетишсиз. Анан да бир суроодо муну каттаткан эмне турбай 86,130. Анда качан чечилет? Ошого эле частный спринтерлер атайын мектепке экөөнү коёюк десек, линиядалар көнбөй койду ошо. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич, премьер-министр Акылбек Жапаров биздин Акжар конушубузда 15.000 киши ушул Акжар конушуна азыр Ленинский айлыкмыттан келип, Аскеров деген айтып атат. Акжардын жарымы мэрияга карайт, жарымы бизге карайт деп атат. Мэрияга барсак бизге карабайт дейт. Значит, биз Акжар айылы Кыргызстандын составына кирбейбизби? Качан киребиз? Урматтуу Акылбек Усунбекович, ушу тез арада чечип бербесеңиз, элдер 15.000 кишиге документ да жок, эчтеке жок. Ошону эл азыр жаман катуу талап коюп атат. Ушуну чечип берүүңүздү суранабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бизди Свердловскийге кошуп, акимиятына Свердловский районго кошууңузду суранабыз. Бизди шаарга каратып бериңиздер. Бир келип өзүңүз ушул шаардын четинде эле турабыз. Башка мамлекеттен келген жокпуз. Өзүңүз бир келип чечип берсеңиз жакшы болот эле. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, мынакей өзүңүз мына көрсөңүз, эч ким эч жака карабайбыз. Мына айыл өкмөттөн келди Ленинскийден. Мына жарымы Бишкекке карайсыңар, жарымысын андан арагы Аламидинге карайбыз деп. Жол транспорт министрлигинен келди. Ал болсо мэрияга карайсыңар дейт. Мэриядагылар болсо бизди Аламидинге карайсыңар деп жөнөттү. Азыр мына ошо футболчу тепкиленип жүрөбүз биз мына деп. Барбаган жагыбыз калбады. Барган жагыбыздын баардыгы эле бизди ушу иттен чыгаргандай кылып чыгарып коет. Биз бул Кыргызстанда өгөй баладай эле болуп калдык. Мына жолубуздун кебетесин көрүңүздөр. Жолдорубуз аябай жаман. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, өзүңүз Ак Ордодо айттыңыз эле, бир жаңы жылга калбай чыгат деп. Могу биз жактагы общий мына конуштарда чыгып атат бизден кичине. Биз бул жерде 15.000ден ашуун элди тепкилеп, же эч жерде баланска албайт бизди. Бизге көңүл буруп, бизди да кичине карап коюңуздар, кыйналып кеттик. Же больницабыз жок, же мектебибиз жок. Балдарыбыз сигандардай болуп көчөлөрдө кыйналып кетти, суукта мектепке катташ азап болуп атат. Жолдорубуз момдет бузулуп, маршруткалардан жакшы жүрө албай атат бул жолдордо. Келип өзүңүз
чечип берүүңүздү суранабыз. Assalamu alaikum biliktegiler. Biz Akjar'dın turgunlarımız yaşap atkanımızga mana 15 yılga çokultap kaldı. Yaşap atağız uşunda yaşaudurçu. Эми Кудайга шүгүр жаман эмес жакшы, бирок биздин документтерди карап бизге документтер чыгарып берсе жакшы болот эле. Биз мына 15 жылдан бери нелегантный болуп жүрөбүз. Кыргызстанда документи жок, нелегантный болупчу. А бизге кыргыз болгонубуздан кийин бизге кыргызча документ керек. Балдарыбызга метрикке паспорт, пособие дегендей жашоо керек да бизге делечи. Бизге карап бериңиз, Садыр Нуркожоев. Мана ушунча элдер баардыгыбыз жашап атабыз. Документ жок бир деле. Эч нерсе жок. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин Акжар конушунун өзүңүздүн көзөмөлгө алыңызды суранабыз. Суранабызбы? Суранабыз. Өзүңүздүн көзөмөлгө алыңыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушунча президент болгону көп эле жакшы иштерди жасадыңыз. Ушу биздин Акжардын элинде бир карап биздин көйгөйүбүздү чечип берип коюңуз. Жол маселеси эң биринчи маселе болуп турат бизде. Ушу жолду оңдотуп бериңиз. Андан кийин транспорт, балдарыбыз окууга бара албай, өзү жумушка бара албай пересадкалап барып атабыз. Ушул маселени чечип берип коюңуз. Биз силерден суранабыз. Biz Akjar Ayla Hükümeti'nden buna 2006 yıldan beri yaşayız. Benim adım Murzabek Nurmamat. Kırgızistan'ın ögöy balasında olup oturabız buna. Canımızda turgum dokument çıktı. Bir yakta dokument. Ortada bize dokument yok. Baldarımız kıynalıp otur. Doktorga vargandan, balnisaga vargandan, bala bakçaga vargandan, pensiyadan. Her kim her yerde uçottu. Uşunu gör. Kızıl kitap yok. Kıynalıp oturabız. Mektep yok. Mektep yok. Oşun için sizlerden soranarız. Bizim çoğunlar. Sadır Cabbar, kamçı ve Kıdırşay taşıyıp akıl ve Hüsön sizlerden soranarız. Biz de gelip ketinizden soranarız. Suranabız. Geliniz, görün. Gelip ketiniz. Öz gözünüzden görüp ketinizden soranarız. Akjar eli. Биздин жолубуздан дагы ошо скорый да келе албайт да, такси чакырсак же такси келбейт. Акжар элинин тургундары жетим баладай эле да, тияка 4 күнчөк болушат, бияка 4 күнчөк болот. Же болбосо же пособияга чыга алышпайт, же учетко тура алышпайт. Бизди дагы ошол маселебизди чечип берсин. Же балдар мектепке алышпайт, бизди да баланска алсын, баланска албаган канча көчөй турат. Же Свердловский карасын, же биздин азыр Аламийскийге карап атабыз да. Свердловский карасын. Скорый чакырсак келет, бирок ушу жолубузду аябай көп айтышат да, жолуңар начар экен деп. Такси чакырсак деле биз Афганистандын жолунан да жаман деп качат. Деле такси кирбейт ушул жака. Бул жерде Акжардын башындагы эле өзүбүздүн көнгөн таксилер эле кезигип калып, ошолор апарбаса, башка таксилер деле кирбейт. Анан окуучулар ушу мектепке баргандан аябай кыйналып атышат. Азыр ар кайсы жерде окушат, мына мектеп бир эле мектепке барышпайт. Келечекке Ак Батага барат, шаар ичине барып окушат. Ошолор маршруткага батса батат, батпаса калып атышат. Пересадкалап барып атышат. Анан ушу инвалид балдарыбыз бар. Ошол балдарыбыз дебир жерге учетко тура албай, ошолордон дагы бир жардам немеден кыйналып атабыз. Ошолорду карап, өзүңөр бир жакшылап чечип берсеңер жакшы болот эле. Биз жөн ортодо топтон да жаман болдук. Токол катындын балдарына да мындай мамиле кылбайт. Биз алардан да жаман болдук. Ошо аларды да карайт ата-энелери, аталары. Биз алардан да жаман болдук. Ушул жерде мына жашаганыбызга 15 жыл болду. 15 жылдан бери деле бир бизди караган киши болгон жок. Келет да обещать этет, кетип калат. Болду. Биз ортодо калабыз. Эл азыр өзүнүн арабасын өзү эле сүйрөп жашап атат. Бул жерде жолго 200 сомдон чогултуп мына шагыл төктүрдүк эле, аныбыз деле ортодо уже машиналар көп кирип чыгып атып уже болбой, жолубуз дагы жаман болуп калды. Мына жерде баягы бардыңыздардын үйүңүздөр жылуу, свет барбы? Свет эми эл көп да өчүп калат свет. Көмүр жагасы. Көмүр жагабыз ооба. Көмүр жагабыз. Светибиз бар. Продукты жагынан эми кыйналып аткандар болсо керек, квартиранттар бар, көп балдалуулар бар. Ар бирден семьяда кыйналып атышкандар азыр бар да эми ал. Ушуну айтайынбы? Бизде Акжарда бизде инвалид балдар өтө көп, 100дөн ашык, бир семьяда 1-2 инвалидтер бар. Алар продукта жагынан өтө кыйналып атат. Реабилитацияга барганда транспорттон кыйналышат. Бизден эч ким каар албайт. Биз Кыргызстандын составында жок үчүн бизге эч кандай жардам
Продуктасы жок адамдар бар. Бар да мына мен кызым 1-группа инвалид мына 22-ге чыкты. Ушу кызга ушул жака келгени бир эчтик алган жокмун. Учетубуз жок, кайда барабыз? Тияка барсаң учетуң жок, тияка барсаң тииниң жок деп деле бир неме кылбайт. Ошо үмүтүбүз эми сизде Садыр Нуркожоевич бизди караңыз. Сиз чечип бериңиз. Ушунча элге, ушунча Кыргызстанга жакшылык кылып атасыз.